21-жылы президент Садыр Жапаров кызматка жаңы киришкенде чыгарган 5 жарлыгынын бири Тоо кен тармагына тиешелүү болгон. Анда пайдалуу кен чыккан жерлерди мыйзамсыз казууга көзөмөлдү күчөтүү, жер казынасын сарамжалдуу пайдалануу жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу өңдүү жоболор жазылган. Бул жарлыктын зарылдыгын журналисттер менен экологдордун 21-жылы Кыргызстандагы алтын кендеринин негизги үлүшү жайгашкан Чаткал районуна биргелешкен сапары ырастады. Ал эми президенттин бул жарлыгы 23-жылы кандай иштеп жаткандыгы боюнча бул журналистикиликте дагы сөз болот. Мына ушул жерден Чаткал өрөөнү, мына Кара Боравчысынан башталып алтын. Ушунун баары бар эле Чаткалдын алтыны. Эң чоң көйгөй ушул Чаткалдын чачаранды алтындары. Анткени ар бир сайда алтын бар эле, көбүн алып бүтүштү. Эми алып бүткөндө дагы өзүнөн кийин техникалык рекультивация, биологиялык рекультивация ишти жасалган эмес. Андай фактылар да жок болгону Терек сай, Касан сайын ичинде бир жерибиз бар. Болбосо 100га жакын компаниялар келип кетип, өзү ошол технологияларды сактабай, ошол жерлерди рекультивация кылбай, талкалап казып кетти. Камал Соронкуловдун айтуусу боюнча, Чаткал чачаранды алтынды казуудан эч кандай пайда көргөн жок. Тескерисинче, экологиялык зыян тартып, жергиликтүү тургундар жабыркап келет. Жерде жашагандан бери мына ушул жер жайыт бир убагында жакшы жайыт болгон. Мына жерлерди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына жерлер күрөш сыяктуу болчу. Түп-түз материалга жарай турган арчалар бар эле. Арчаны ошол убагында биз бир талын сындырып көрүнүп калса бизге штраф дечү. Бул кызыл китептеги нерсе. Канча деген жаныбарлар бар эле, суйрур, пуйур деген. Буларды мына ушу экскаватор менен көмүп алып жок кылышы берди. Бизде иш жерде ат тагыза турган суу бар эле мына жерде. Сиз билесиз да, иштеген болсоңуз. Ат тагызчу. Машина техника өтө албай калчу мына суу киргенде. Мына азыр көрүп атырсыздар. Куп-куу суу жердин алдында. Азыр рекультивация жерди койгон жери ушу машиненин көлөмүндөй таштарды түбүнө таштап туруп, мына үстүнө шагалды түртүп койгон. Суу ошонун астында жатат. Чын эле, Капчыгайды бойлоп бир аз басып өтүп келгенде булак сууну табууга болот. Мына бул жерде ошол Сулуу тегеректин суусу. Убагында бул чоң сай болчу, шаркырап аккан. Теге жергиликтер айткандай ат тагызчы дегенчи. Мына калган ушул, бул мунагу мөңгүдөн келген суу, кашка суу, туп-тунук таза суу. Бирок бул жерде бир нече метрден эле мына ушул 30-40 метрден ары көрөсүңөр кандай булганып атканы. Аны кесепети ушул иштеп аткан, алтынды казып аткан фирмалар, техникалары ушу жерди казып, булгап, ошол бул таза ичүүчү суу. Бул чоң Чаткал дарыясынын куймасы. Алтын казылганга чейин бул суу агып өткөн Капчыгайдын көрүнүшү таптакыр башкача эле. Мына биз азыр болгону бир 50 метр жерде турабыз, жана талкалаган токойдон. Мына туп-туура ушундай токойда. Мына көрсөңүздөр, бул жакта өзүп аткан мунагу теректер. Мына арча. Туп-туура кадимкиде ушундай арча, ал сайда да адан да көп болчу. Ал сай чоң да. Мына кайың. Атактуу эндемик Тянь-Шань кайыңы. Мына ушул эле токой жакында жок болот. Мына кайыңды даярдай баштаптыр. Мына кулатып койгон, бул да уже кураган кайың болуп эсептелет. Муну списание кылат. Бул жерди мындай эле аралап атат. Ана эки чоң теректи аралап салган, ошол өзүп аткан жеринен. Демек, бул аянттагы лицензиялык аянтка кирген жер жакында бул жердин алтынын казып алат. Кен казыл баштаганга чейин бул жерде токой болгондугунун далили жетиштүү. Мына бул жерде булардын арасы жатат дагы мына. Бул мына талкаланган токойбуз. Талкаланган токой. Мен көргөндө бул жерде каражыгач, тал жана эндемик кызыл китепке кирген Тянь-Шань ак кайыңы мына. Муногу шу атактуу ак кайың мына. Эндемик деген мааниси? Эндемик деген мааниси бул биздин Тянь-Шаньда гана өзөт. Дүйнө жүзүндө мындай кайың жок. Бушуну биз коргоого алганбыз. Мына коргогон ушул. Карабайсызбы кандай жоондору. Мына ушул ортосунан эле алып көрөйүн. Мына ушул жер 25 сантиметр экен диаметри. Ушул кайыңдын.
Бул деген нече жыл өскөн кайың, нече кылым өскөн кайыңдар. Бак дарактарды кыюу бул дарыянын бою менен гана чектелген эмес. Лицензиялык аянтка бул жар кирген эмес. Мен буга кепилдик бере алам да, көрбөй туруп айта алам. Анткени ал жарларды берген эмес, бул сайдын ичин берген. Эми көрбөйсүз, ал жарларды талкалап салышкан. Эми токтогондо жок да, ошо жака кирип атпай мына. Ана бульдозер эме эскаватордун издери ошо жака мына арчаларга жетти. Бул арчалар жок болот. А бул жерде канча арча өскөнүн Кудай билет эми. Бул арчалар каякта деген суроого айтам. Бул арчалар мына тоолордун таш атыбалдардын арасында. Анткени көмүп коет. Эми тоолорду талкаланып жатканы ошол экосистемага кандай таасирин тийгизет? Бул деги эле ушул жердин экосистеманын балансы уже бузулду. Балансы бузулду. Муну жана бир аксакал айтмакчы, ким билет дегенде балык билет. Ушул сайларда балык болчу. Атактуу чаткал маринкасы. Бул да эндемик. Дүйнө жүзүндө жок балыкты бүгүн жок кылдык. Бул жерлерди суунун акыбалын жылкы билет. Азыр мына жылкы аттар ичпей атат дейт бул суудан. Демек булганган да. Экосистема бузулду дегенде мына токой жок, жайыт жок, чөп жок, жаныбарлар жок. Экосистема оомин жок, калыбына келбейт. Бул жерди биз жоготтук. Мен кандай десем, канча рекультивация кылса дагы бул жерге балык келбейт кайра. Бул жерге суурлар байырлабайт. Жаныбарлар кеткен бойдон бул жака кайрылып келбейт. Анткени токой жок, экосистема жок. Курт кумурска жок. Дарактарды мындай жапайы жол менен кыюуга жол ачкан амалдары көп. Көрбөйсүзбү, ушул арчалардын алда тамырын, тамыр системасын уже кургатып коюшту. Мына ачып койду да. Бир жылда бул тамырлар кургайт дагы, арча да кургайт. Бир жылдан кийин булар менен кургап калган арча деп туруп, буга акт түзүп, жергиликтүү токойчулар менен. А бул арчаларды жок кылат. А бул арчалар мораторийге кирген арча, буларга тыюу салынган кыйганга. Тилекке каршы ага карабастан мына көрдүк канча деген бак дарактар кыйылып атат. Ана бул жерде мына тоодон келаткан сууларды бериге отстойник кылып, дамба кылышып атат. Анткени ошол жерде тууну тозот дагы, ар жакты касышат да азыр. Сууну өткөрбөй туруп, ал жагын алтынын алып, кайта өйдөлөп кете берет. Ана мына ошол тиги өзүп аткан токойлор да келечекте талкаланат. Ал мындай кепилдик бере алам да, анткени илгери мен да көрүп калгам бул жерде кадимкидей токой болчу. Бул кенди фонд ишканасы тарабынан иштетилген болчу. Ал жөнүндө маалыматты геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин 21-жылдагы сайтында тапса болот. Ошол эле жылдын апрель айында лицензиянын мөөнөтү бүткөн эле. Жергиликтүү тургундар бул жерде бир нече фирма кезек менен иштегенин айтышууда. Алтын голд деген бекен неме болгон, баягындай старательный артель болгон. Алар бирине бири сатып, баары качып жок болушту да. Кидала кылышты, элдер иштеген. Анан кийин жок фонддон биринчиден кийин анан корейстер келди. Пак деген начальник эле. Аны Алматыда өлтүрүп койду. Себеби элди иштетип туруп акчасын бербей качып кеткен да. Алматыда мас болуп жатканда. Анан кийин баягы Михалыштар келди. Анан Михалыштан кийин фондда келди, Кытайлар башталды. Ошо Кытайлардын жеген богу ушул. Жээктин ар жагында кенди иштетүү жигердүү жүрүүдө. Алыстан эле чоң карьерлер көрүнүп турат. Бул өндүрүштүк усулдар колдонулуп жаткандыгын кабар берет. Ушул карьердин иштегенине өтө каршыбыз да. Себеп Чаткал дарыясынын башында турат бул карьер. Дарыянын жегинде турат. Токойлорубуз бар эле, токойлорубуз талкаланып бүттү. Азыр какой-то бир фирма иштейт, кайсы фирма экенин биз текшере албайбыз, билбейбиз. Себеби бизге документтеринде көрсөтпөйт, гектарында көрсөтпөйт. Чаткалдын капчыгайларында кызыл китепке кирген бактарактар аёсуз кыйылып жаткандыгы боюнча кабарлар тынымсыз түшүп турат. Чаткал району боюнча 170ден ашык фирмага лицензия берилген. Азыр бул фирмалар өз билгенде иш кылып атат. Эч кандай сырттан контрол жок. Каалагандай кылып, токойлор жок болуп кетип атат. Өзгөчө корголуучу дарактар, арчалар, жапалак арчалар, токойдун жээгиндеги дарактар жок болуп кетүүдө. Бул нерсени көзөмө албасак болбойт. Мына кече күнү эле мага балдар жөнөттүр, мына суу терек участкасында түндө кыркып атат да. Уже карап калгыла. Бир арча жок, бир күн өттү. Азыр обедке чыгып кетишти. Экскаватор турат. Күндө ишинтип бирден арча жок эле жерде.
Бүгүн жанында арча кылайт. Кийин онооз кылайт. Чачылма алтын кендерин иштетүүдөн Капчыгайлар гана эмес, ири дарыялардын бүтүндөй экосистемасы да жабыркап келет. Эки дарыя, Чаткал менен Сандалаш дарыясынын кошулган жери, Сандалаш дарыясы Чаткал дарыясынын куймасы болуп эсептелет. Мына бул жерде көрүп турсаңыздар, мына такыр жер болуп турбайбы, мына таш болуп. Ушул жерлер бир 10 жыл мурун кадимкидей ушундай бир чытырман токой болчу, ногудай токой болчу да. Мен ал сүрөттөрүмдү силерге көрсөтөм, мурун тартылган сүрөттөр. Бүгүнкү күндө ушул чачыранты, алтынды иштетип, ошонун натыйжасында мына бүгүнкү күндө чөлдү көрүп атабыз. Бул жердин экосистемасы, Сандалаш сайынын дегеле суусунун экосистемасы бузулду деген сөз. Эмне болуп жатыр ошол токой кыйылып баштады? Бул жерге мына ушул жерден мынагу төмөнкү Сандалаш деп аталат, Нижи Сандалаш деп. Ушул сайды толук эле баш аягына чейин алтын, чачыранды алтын, ошого лицензия берилген. Ушул лицензиянын негизинде казып, мына омкоруп, рекультивация кылбай кеткен фирмалар мына көйгөй ушул жерде көрүнүп турат. Мындан суу жолуна чектеш айыл чарба жерлерде жабыркап келет. Түшүндө жер экендигин далили өсүп жаткан будай, бирок кен казылгандан кийин чөл болуп калганын көрсөңүздөр болот. Мындан улам жергиликтүү тургундар менен кен казуучулар ортосунда маал-маалы менен чыр-чатактар чыгууда. Бул жерде болсо беде эгем деген ойлорум бар эле. Беде эгилген да болчу, алып жүрчүбүз. Анан эми беде деле пландарым бар эле, келечекте беде эгем деген мына эми жок эч нерсе. Мына жерге эч нерсе чыкпайт, мына көрүп атасыңбы? Эч нерсе чыкпайт, мына. Боп-боз болгон топурак болуп калды. Ошо менен бул жерге тирлик кылып аткан, балдарга бир нерсе кылып, мал сал карап аткан жерим айрылып отурган эми боп-боз болуп. Мына эч нерсе чыкпайт бул жерден. Чобалчы элем жылыга. Чоп беде эспорцеве келген, азыр эспорцевдин уруу да жок, төйлөнүп калыптыр машина, топурактар ташталыптыр. Анан бул жерге суу чыгат дегенде мунун келечеги чоң эле. Бул жерде жакшынакай кылып туруп, дагы пландарыбыз бар эле. Эми бул жерде мал чарбачылык болгондон кийин беде эспорцеве тегебизби, четтерине бага эгебизби. Сонун пландар бар эле, пландардын баары жок болду. Эми азыр өзүм жерим өзүм таппайм, карап туруп мисалы. Кийинчерээк чырдашкан жерге атайын комиссия барып, келтирилген зыянды эсептеп, жабыркаган тарапка кенемте төлөп берди. Эми Камал аке, азыр Чаткал өрөөндө көп эле кендерди көрүп чыктык, мыйзам бузуулар да аныкталды. Эми кандай пландар бизде? Ооба, бул Чаткал өрөөнүн бүтүрдүк буюрса. Эми мындайда, мына кече эле ошол Касан сайда болуп аткан ушул мыйзам бузуулар жөнүндө маалымат түштү. Ошол жакты бар изилдейли. Анткени айрда да кендер өтө көп. Кендердин 90%, 95% рекультивация болгон эмес. Мыйзам бузууларды баары текшерип көрөлү. Чапчыма ашуусундан кийин дарыянын боюндагы Капчыгайда илгерки жайылма токою дагы деле сакталып турат. Мына биринчиден кайта ошо Чапчыманын этегине келсек, өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар, абдан жакшы токой. Өсүп атканын көрдүңөр, арчасы бар, тереги бар, талы бар, бадалдары бар. Мына бул жерден мына токой жок. Көрдүңүздөр, мунагу акыркы кайыңдар, арча дегеле жок. Тукум курут болгон. Мына бул жердин көйгөйү. Мунагу сайдын суунун, Касан сайдын нугу бул жаңы. Суу мурда бияк менен кетчү. Эми көрбөйсүз, мунагу көчкү, жер көчкүлөр пайда болгону бул ошол сайдын нугунун өзгөртүүсүнөн болгон. Мына жерлер көчүп атат, жердин кыртышы көчүп атат. Мунагу тоонун боору жакында көчүп түшө берет ушинтип азырактан. Эми наркы өтүп көрөлү. Бул казылып кеткен экен. Булар казып кеткен, рекультивация болгон эмес. Мына булардан калганы мына эски промаппарат деп коет, металлолом, ошо алтын жууган. Жана мунагу суу көл калды да. Бул көлдүн ордунда суунун нугу болчу, Касан сайдын. Жана жол ушул жерде болчу. Эми мында ойлоп көрбөйсүңөрбү? Мына бул суу кеткен жери жок да. Демек, бул качан кургап калмак? Демек, бул суу мына сайдан агып турат да, сайдан суу кирип турат. Демек, мунагу жаңы жол, бул да жаңы жолдун нугу. Ушунун алдында азыр суу ары өрү өтүп, улам жер жол көчүп, жакында бул жол көчөт бир күнү, сөзсүз түрдө. Чөгөт да, улам чөгүп бир күнү ошондой көчөт да, ошондо Чаткал өрөөнү бул айтайын ошол бул чоң эмеден кезилип жол жабылып калат да. Бул өтө чоң көйгөй. Бул жол стратегиялык мааниге ээ, туурабы? Бул стратегиялык жол, бул кандай десем, бул жашоонун, турмуштун жолу ушул. Жайыгышы ачык жол ушул Чаткалга. Эгерде бул токтоп калса, өтө чоң көйгөй Чаткалда жаралат да. Сарайсай деген жерде алтын май ишканасы өндүрүштүк усулдар менен алтынды казып келген.
Жергиликтүү тургун Жоомарт эски ыкма менен алтындын калдыктарын табууга аракет кылууда. Ошондо канча табасыңар бир күндө? Бир күндө эми кечке иштесек, жакшы иштесек, жакшы болуп калса 1 граммга жакын табабыз да. 1 грамм максимум 6000 сом да, мындай санаганда. 1 грамм 4000 сом акча болот да. 4000 сом акча болот. Улуттук банк 6000ден сатат да. Ооба, ошондой. Кандай болуп атат? Кыйын да, ден соолукка зыян бул нерсе. Эми тиричилик экен да. Тиричилик деп бала чаканы багыш. Кээде болуп калат, кээде болбой калат. Ооба, бир күн болот, бир күн болбой калат. 2 күн келесиз, 3-чү күн болот, же болбой калат. Ушинтип жүрөбүз да. Жоомарт менен кошо дагы 3-үй иш алып барууда. Алар бардык кирешени тең бөлүүдө. Канча грамм бул жерде? 1 граммга жетпейт. 3 сом, 4 сом тегерегинде эле болот да. Эч канча эмес да бул. Тыгында эле экен. Ооба. Пока 1 саатта ушул болду. Буга чейин 1 саатка абет учурунда кирип атканбыз да. Негизи уруксат бербей аткан. Сүйлөшүп кирип атканбыз. Азыр вообще ошондо. Жок, азыр эми вообще болбой калды да. Уруксат бербей калган. Кимдер келип силерди эметип атат? МВДнын балдары келип, ошолор чыгарып атат. Охрана койгон. Касансай дарыясынын боюнда Кыргызстандын кызыл китебине кирген эндемикалык мөмө жемиш өсүмдүктөрдү азыркыга чейин тапса болот. Ушул аймакта дүйнө жүзүндө жок 4 нерсе бар. Алманын 2 түрү, Неджевскийдин алмасы жана Сиверстин алмасы дейт, же кыргыздардын алмасы деп аталат. Жана мына биз турган, мен кармап турган, бул алмурут, груша коржинского, анын үстүндө көп намногу. Алмурут, Кичи алмурут экен, э? Кичинекей болот, эми бу жерде суу аз да. Кичинекей алмурут болот. Буну кыргызча алкымчы дешет. Жергиликтүү алкымчы дейт. Дарылык касиети да бар. Эми дарылык касиетинен да бул дүйнө жүзүндө жок деген сөз да. Мына ушул жерде өсүп атат. Анан көрдүңөр, мына атайын ушул жакка чейин чыгып келдик. Бул аз сейрек кездешүүчү нерсе болуп атат. Буну сактап калыш керек. Буну Коркунуч кандай tuttu? Коркунуч мына өзү азайып калган нерсени көбөйткөндүн ордуна коркунуч биринчиден өзүнө өзү азайып бараткан жана ошо ылдый жакта, жана көрдүңөр жолдо. Чачыранды алтын качкан фирма каптап келатат, кадимкидей эле баскынчы болуп. Ошолордун жана лицензиялык аянтына кирсе, кирбесе дагы коркунуч келип ушул жерди казып ирсе, ушул акыркы мынагу түп алкымчыны ушу алмуруту жок кылып алабыз. Яблоня сиверси деп, сиверстин алмасы деп, ушул Батыш Тянь-Шаньдын эндемиги кызыл китепке кирген. Кыргыздардын алмасы деп аталат кээ жерде. Бул дагы айтып аткандай кызыл китептеги ушу өзгөчө корголуучу алмаларга кирет да. Мына ушу өйдө да көрсөткөм жана алкымчы алмурут ушу мынакей жакын жерде бар экен. Демек бул бунун артыкчылыгы, бул алмалардын. Дүйнө жүзүндөгү алмалардын ата бабасы десек болот да. Ушул жерден Тянь-Шаньдан алма тараган дүйнө жүзүнө. Мына ошол далили. Ушуну сакташ керек, коргош керек, көбөйтүш керек. Рекультивация бардык эрежелерге ылайык жүргүзүлгөн жалгыз жер Терексай айылынын жанындагы тилке болуп чыкты. Көсө жасалган болду. Жасалып өткөзүп берген Токой чарбага. Анан көчөттөрдү Токой чарбага отургузуп ошо менен өзүп атат, ушундай суугарып карап атабыз. Ошондо ишканадан техникалык культивация болду эле, рекультивация. Ишканадан ошо ишкана Eventus компаниясы өздөрү тегистеп берген да. Суулар. А силерчи өзүңөр эмне болду? Биз өзүбүз ошол жерди карап, көчөттөрдү суугарып, өстүрүп, жанагы кара топурак алып келип берге себип, ошону карап өстүрүп атабыз азыр. Алтын өндүрүүчү ишканалардын жаратылышка келтирген экологиялык зыяны менен катар дагы бир кеңири жайылган көйгөй бар. Бул лицензиялык аянттарды бузуу. Мындай факт биринчи жолу Алабука айылынын жанында катталды. Мына биз азыр Касан дарыясынын ошол сайында турабыз. Бул деген ошол Орто Токой суу сактагычынан кийинки Өзбекстанга кеткен сай. Бул жерде убагында БР компания деген компания иштеп кеткен экен. Баймак ресурс компания деген ушул жерде алтын жууп кетишкен. Мына көрүп турган жерде техникалык рекультивация болгон жер экен. Бирок бул жердин көйгөйү бул рекультивация деле эмес. Көйгөй убагында ушул компания өзүнүн лицензиялык аянтынан чыгып кеткен деген фактылар бар да. Ошону азыр максат ошону далилдеш керек. Бул деген чисто баягы экономикалык зыян келтирген деген сөз. Чынында эле Экотехинспекциянын прокуратурага жолдогон катында Далина Касана ишканасы буга чейин лицензиясы алынган тилкемеден тышкары жергиликтүү бийликтен 7,5 гектар жерди мыйзамсыз алганы тастыкталган.
Optima Trade компаниясынын аю чачы кенинде лицензиялык аянттардын кыйла ашыкча иштетилгени аныкталган. Картада Optima Trade компаниясына геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн берилген аймак көк түс менен, алтын кени иштетүү аймагы сары түс менен белгиленген. 18-жылы кен иштетилип, 19-жылы да иштер уланган. 21-жылы лицензияланган чектен олуттуу ашыкча чыгып кеткени катталган. Бул маалымат Экотехинспекциянын Жалал Абад обласу боюнча башкармалыгына жеткизилди. Натыйжада 22-жылдын 26-августунда Сосновка постунда УКМК кызматкерлери Optima Trade ишканасынын башкы директорун камакка алышкан. Кармоо учурунда унада 1,5 килограммга жакын алтын табылган. Бул факт өзү мыйзамды одоно бузуу болуп саналат. Анткени Кыргызстанда казылып алынган ар кандай алтын концентраттын кайра иштетүү мамлекеттин гана көзөмөлүндө болушу шарт. Ал эми алтынды эритүү учурунда химиялык реагенттер дайыма колдонула тургандыгын жергиликтүү тургундар өздөрү айтып беришкен. Алтын алгандан кийин булар ртуть сымап менен сөм кылат. Чаткал дарыясынын ичиндеги балыктарыбыз да жок болду. Ошону кантип далилдей алабыз агай? Ошол ртутьту колдонуп жаткан. Бизди карьерге киргизбейт. Бирок дарыянын ичинен 3 килограмм, 2 килограмм шагал алып, биз табан менен доказать бере алабыз. Ишканалардын лицензиялык аянттардан ашып кетип иштетүү жана рекультивациянын жоктугу кокус катталган көрүнүшпү же кенен жайылган адатпы? Бул тууралуу кененирээк журналисттик иликтөөнүн 2 бөлүгүндө. Жылдын күзүндө геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттиги жаратылыш ресурстар министрлигине өткөрүлүп берилди. Ошентип алтын казууга лицензия берүү жана алардын пайдаланышын көзөмөлдөө бир мекем өз колуна мыкчып алды. Бул түздөн-түз кызыкчылыктардын кагылышын шарттап коррупцияга да жол ачууда. Карталарды алдын ала изилдеп келгенде чаткалдагы көптөгөн алтын лицензиялык аянттар ашыкча колдонулуп жаткандыгын көрсөттү. Тилекке каршы бул фактыларды биргелешип текшерүү үчүн жаратылыш ресурстар министрлигине кайрылуубуз жаңы келген министр Турганбаевдин алдын ала макулдугуна карабастан жыйынтык берген жок. Бүгүн 3 август 23-жыл тилекке каршы кен министрлигинен дагы деле жооп жок. Ошондуктан алтындын 3 кениндеги абалды изилдегенди биз өз мойнубузга алып, өзүбүз текшерип көрүүнү да чечтик. Эдгео компаниясы тарабынан Акташ айылына жакын жерде бир эле учурда 3 кен иштетилген. Алардын жок дегенде 2 кенде тең лицензиялык аянттан ашыкча жерлерде казылганын көрүүгө болот. 22-жылкы Google Earth сүрөттөрүнө ылайык бул жерде алтын казуу иштери жүргөн. Так маалыматты алуу үчүн мен жалпыга жеткиликтүү GeoTracker колдонмосун пайдаланам. Акташ айылынын жанындагы биринчи тилке 14-жылдан 19-жылга чейин иштелип чыккан. Спутниктен алынган сүрөттөр боюнча лицензиялык аймактын тышкары жерде 19-жылдан кийин да иштетилгенин көрсө болот. Бул жерде эч кандай рекультивация жасалбаганы даана көрүнүп турат. Аянты 53 гектар болгон Большой Китайский кенине лицензия 24-жылдын аягына чейин жарактуу болушу керек болчу. Бирок жаратылыш ресурстар министрлигинин жообуна ылайык ал 23-жылдын февраль айында лицензиясын токтоткон. Дагы айта кетчү нерсе. Большой Китайский тилкесинин жанында лицензия берилген аймактардан тышкары иштер жүргүзүлдү. 23-жылдын август айы кейиштүү абал ошол эле бойдон. Эч кандай жерди калыбына келтирүү иштери жүргүзүлбөгөнүн даана көрүүгө болот. Бул болсо түздөн-түз экологияга зыян келтирип жатканы баарына түшүнүктүү болушу керек. Курулуш айылына жакын Чаткал менен Чандалаш дарыяларынын кесилишинде абал 18-жылдан 22-жылга чейин кандай өзгөргөнүн спутниктен тартылган сүрөттөр даана көрсөтүп турат. Бул тилкенин лицензиясы 22-жылдын декабрында аяктаган жана ушул убакытка чейин рекультивация иштери жүргүзүлгөн эмес. Аянты 9,6 гектарга жакын болгон Кызыл Туу кенин иштетүүгө лицензия ГИК Кыргыз компаниясына 21-жылдан 24-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Бул лицензия жаратылыш ресурстары министрлиги тарабынан 23-жылдын июнь айында жокко чыгарылган. Бирок 23-жылдын августунда бул жерде жабдууларда кызматкерлер да иштеп жатканына күбө болдук. Өкмөттөн сурайынчы Кызыл Туу деген жер бар эмес. Месторождение Кызыл Туу. Мы же стоим на этом месте, же по карте показываешь. Здесь как называется? Курулуш. Курулуш называется? А фирма какая разрабатывает? Это фирма. Как фирма разрабатывает? Какая? Джагалмай. Типа новая, да?
Не знаю, я сам новенький. Бул тилкени азыр кайсы компания иштетип жатканы Чаткал айыл өкмөтүнүн башчысы маалым болушу кажет. Курулуш айылынын жанындагы месторождение дагы деле иштеп аткан турбайбы, э? Азыр быйылкы жылга бир да фирма иштеген жок. Быйылкы жылга келе элек бир дагы фирма. Биз мурда күнү көрсөк, кишилер жүрөт го ал жерде, техникада турат. Техникалары турат, бирок иш болгон жок быйылкы жылга. Кишилер эмне кылып атышат ал жерде? Жөн эле кайтарып турушабы, э? Охрана коюлган да. Охрана элеби, э? Алар качан бүттү ошондой ишин? Былтыр кайсы агыр бир жанакы курулуш жанындагы, сиз жаныңыз. Агыр бир зафлатыр былтыр күзүндө суук түшкөндө кеткен, ошо боюнча келе элек. Ошо боюнча келе элек, эмет элек, э? Алардыкы да аннулирование болгон да, э? Алардыкы лицензиясы менен мага общий жөнөтүптүр да, Миң геологиядан аннулирование болду деп. Мага конкретно Чаткал айыл өкмөтүнө караштуу фирмалардыкын так маалымат бериңиздер деп кат жөнөткөм, азырынча жообун ала элекмин. Кен иштебей калды деген сөз күмөн жаратат. Кенде алтын казууга керектүү бардык жабдуулар бар. Ал эми кен казуу фактысын жумушчулар өздөрү тастыктап жатат. А бияқта эмне добыватат? Алтын да. Ал эми Ак Таш жана Большой Китайский кендерине келсек, алар боюнча дагы бир мыйзам бузуу аныкталды. Дагы претензиялар барбы силерде байке аларга карата? Алардын ошо рекрутацияларын бүтүрүш керек, төгүлбөгөн налогтору бар. Барбы төгүлбөгөн налогтор, э? Налогтору бар, ооба. 2 жылдык журналистикеликте көрсөткөндө көптөгөн лицензиялар колдон колго өткөн. Айрым учурда ээси ким экени белгисиз. Токой тал терек кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегени ачыкка чыкты. Чаткалда чачыранда алтын казып жаткан компаниялардын берилген жердин лицензиясынан ашып, көбү салык төлөбөгөнү билинди. Андан тышкары, Суу кодекси суу коргоо зонасында өнөр жай ишканалар иштөөсүнө тыюу салат. Бирок Чаткал дарыяларында чачыранда алтынын казып алуу дагы деле уланууда.